Ыйманды эң көтөрө турган нерсе бул алгачкы ар бир адамдын милдети болгон бул тавхид илими. Ошону үйрөнүш керек. Ла иляха иллаллах келимесин жакшы үйрөнүш керек. Маанисин билиш керек. Аны буза турган ширктен, ошого окшогон күнөөлөрдөн сактаныш керек. Анан Аллах субхана тааланын жалгыздыгын билип адам баласы ошол илимди окуп, Алла таалага сыйынганда эч бир ширик кошпой, Алла таалага жакындап, жалгыз Алла таалага гана жалдырап, жалгыз Алла таалага гана тилек кылып, дуа кылып, бардык муктаждыктарын Алла тааладан сурап, Алла таалага гана жалдырган болсо, мына ушул ыйманды эң көтөрө турган нерсе. Бул нерсеге эч нерсе жетпейт. Анткени адам баласынын эң негизги максаты, эң негизги милдети ушу. Бул жашоодо ар бир адам Алла таалага эч бир шериги жок сыйыныш керек, түз сыйыныш керек Алла таалага жалдырап. Эч кимди ортомчу кылбаш керек. Алла таала кайсы жерде болбосун, кандай убакытта, кандай орунда болбосун, пенденин эмне кылып атканын билет, эмне кылып атканын көрөт, кандай дуа кылып шыбырайбы, ниет кылабы керек болсо, ошонун баарын билип турат. Демек Аллах субхана таала эч бир ортомчуга муктаж эмес. Ошондуктан ар бир пенде ушуну билип, ошол нерсени үйлөнүп, Алла тааланын улуктугун билип, Алла тааланын кудуретин билип, жана өзү гана жалгыз сыйынуу татыктуу зат экенин билип, ошого жалдырап, ошого сыйынган болсо, мына ыйманды чындыгы көтөрө турган ушул нерсе. Андан кийин анан ушул тавхидти сактай турган башка ибадаттардын түрүн кылат. 5 убак намазга мына катары менен келгенде 5 убак намазга бекем болуш керек. 5 убак намазга бекем болсо, бул ыйманды сактайт. Анткени Алла таала Куранда ачык айтат: "Инна салат танханил фахшай вал мункар." Чындыгында намаз бул күнөө жаман иштерден тосот деп атат. Адам баласын ыйманы көтөрө турган. Бул ошон үчүн намазды өтө жандан да артык сакташыбыз керек. Тавхидти билгенден кийин. Андан кийинки мына зекетти бериш керек, бай адамдар, орозо кармаш керек, ажылыкка барыш керек. Мунун баардыгы исламдын түркүктөрү. Ушуну ким тургузган болсо ыйманы сакталат. Анан ошого менен кошумча адам баласы Куран окуш керек. Алла таалага жалдырап, ибадат кылып, Куранга ой жүгүрүш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерин окуш керек, илим алыш керек. Алла тааланы көбөстөп зикир кылыш керек, истигфар кылыш керек. Мына ошентип, ушундай канчалык колунан келген иштерди кыла берген болсо, Алла таалага ошончо жакындап, анан ошончо ыйманы көтөрүлүп турат. Анан парыздарды аткаргандан кийин кошумча нафил милдет болгон ибадаттарды аткарган болсо, ошончолук даражасы көтөрүп, анан бекем ыйманга иншалла жетип калат.